Ayal kүйөөсүнөн талак алып ажырашкандан кийин идда мөөнөтү бүткөндөй турду. Башкага турмушка чыгып кетсе, никеси өтпөйбү? Идда мезгилинде эгерде ражи талак боло турган болсо, идда мезгилинде ачыктагы айтканга болбойт, мындай намек кылып айтканга да болбойт. Кантип бирөө ражи талактын иддасында отурат да, сендей кыздар жагат да мага дегениң бул мындай кагазга ороп айтып аткандыгы. Ушуйду айтканга да болбойт. Мага тий деп ачык айтканың да болбойт. Ал эми баин талактын иддасында отурган болсо, тасрих болбойт, тауид болот. Башкача айтканда, ачык айтсаң болбойт, кагазга оросоң болот. Демек, ал мезгилде ошондой сөз айтуу дурус болбой аткан болсо, нике кылсаң никең өтпөйт иддада. Ошон үчүн идда бүткөндөн кийин анан нике кылыш керек. Идданын түрлөрү бар. Бирөө өлүп калып иддада күтүп аткан бар, талак алып иддада күткөндөр бар, анан боюнда болуп идда күткөн бар. Өлүп калып идда күтүп аткандар 4 ай 10 күн идда күтөт. Талак алгандар 3 айыз күтөт. Эгер айыз көргөн болсо. Айыз көрбөгөн аял болсо 3 ай күтөт. Ал эми боюнда бар аял боло турган болсо, төрөгөндөн кийин иддасы бүтөт. Андан кийин нике кылыш керек.